Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн 2020-жылы чыгып болгон окуядан алынган Аида сен кайда барасың аттуу тасманы көрөбүз. Тасмада 90-жылдары Боснияда болгон жарандык согуш учурунда сербиялыктар мусулмандарды кандай кыргандыгы тууралуу көрсөтүптүр. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар жакында эле болуп өткөн тарыхка көз чаптыралы. 1995 июль айы Босния согушу. Буга чейин Югославия деп аталган өлкө ар кайсы бөлүктөргө бөлүнүп, улуттардын арасында жарандык согуш башталат. Анда босниялык сербтер үстөмдүк кылып Боснияда жашаган башка улуттарды кырышып, алардын арасында көпчүлүк мусулмандарды кыра башташат. Бирок ошол учурда Бириккен Улуттар уюму тынчтык орнотуу үчүн миңдеген жоокерлерин жөнөтүп, Босниянын Сребреница шаарын тынчтык аймагы деп ал жерде согуш жүрбөш керек деген талапты коюшат. Бирок азыркы учурда дагы Газага кымындай жардам бере албаган эч бир пайдасы жок Бириккен Улуттар уюму. Ошол учурда дагы алардын талабын сербиялык жоокерлер кулагына дагы илишпей, Сребреница шаарына чейин кирип келишип ал жерде жардыра башташат. Ошондуктан шаардагы адамдар качышып шаардын четинде жайгашкан ишканаларга жашынып, ал жерде НАТОдон келген тынчтыкты орнотуучу жоокерлер жай тургундарды коргоого ала башташат. Мындай жоокерлер көк каскаларды кийгендиктен аларды көк каскачандар деп коюшчу. Биз ошондой жарандар топтолуп жаткан жерден каарманыбыз Аида Селманагишти көрөбүз. Бул аял дагы көптөн бери Сребреницада күйөөсү жана 2 баласы менен жашап, көк каскачандар жана жергиликтүү тургундардын ортосунда котормочу болуп иштечү. Бул жолу серб жоокерлери алар жашаган аймакка кирип келгендиктен каарманыбыз күйөөсү менен 2 баласын издей баштайт. Аида биринчи кичүү баласы Саену таап, бирок улуу баласы менен күйөөсүн таба алган жок. Көрсө көк каскачандар ишканага адамдарды батышынча киргизип калгандарын сыртта калтырып коюшуптур. Анда Аида дароо эле сыртка чуркап жөнөп адамдардын өтө көп экендигин көрүп оозу ачылды. Көз сайма менен интернеттин ылдамдыгы секундасына 300, ал тургай 500 мегабитке чейин. Күчтүү деп ушуну айтсак болот. Үйдөгү телекөрсөтүү бардык манайга ылайыктуу 220дан ашуун телеканал. Нифига себе! 5 онлайн кинотеатр. Тасмаларды, сериалдар менен мультфильмдерди көрөбүз. Wi-Fi роутерди акысыз алабыз. Айына болгону 1080 сомдон баштап. Кошууга жетишебиз. Сайма күйгүзөбүз. Көрсө куралчан сербтерден качып ал жерге босниялык мусулмандардан дээрлик 25 миңдей адам топтолгон экен. Анда Аида ошончо адамдын арасынан күйөөсү менен баласын издеп бактыга жараша аларды бат эле таап алып, бирок көк каскачандар такыр эле ичкери киргизбей койгондуктан каарманыбыз айласы жок өз ичкериге кирүүгө туура келет. Ошол убакта эле кадр алмашып биз Сребреница шаарынын ортосун көрөбүз. Бул убакта шаарды дээрлик толугу менен серб жоокерлери ээлеп, аларга башчылык кылган генерал Ратко Младич келип, кол астындагы жоокерлерди мактап азаматсыңар, эми шаар бизге караштуу. Биз бул жеңишибизди серб улутундагы элдерге арнайбыз. Кана бул жердеги байрактарды жана көчөнүн аттарын алып салгылачы. Анан дагы Бириккен Улуттар уюмуна коңгуроо кылып маалымат жеткиргиле. Эгер тынчтыкты сактоочу жоокерлер бизге каршылык көрсөтө турган болсо, бардыгын жок кылабыз. Анан дагы үйлөрдү текшерип, бардыгын тазалагыла деп өзүнүн буйругун берет. Бул убакта көк каскачандардын башчысы полковник Карриман алардын коргоосунан үмүт кылган өтө көп адамдардын келгендигин көрүп, НАТОго коңгуроо кылып, серб жоокерлери бастырып кирүүсүн токтотпой жатышат. Мен бул жерде мынча адамдарды кантип тойгозом? Силер учактарды жөнөтүп сербтерди бомбалашыңар керек, болбосо биз эч кандай каршылык көрсөтө албайбыз. Менин бул жакта айлам калбады. Бир аз эле жоокерлер менен эмне кыла алмак элем десе, НАТО тараптан эч кандай жооп деле болгон жок. Ошол күнү кечинде каарманыбыз сыртта калган күйөөсү менен баласын алып кирип кеткенге жетишти. Өкүнүчтүүсү ал жерде Аиданы тааныган кошуна колоңдору анын атын айтса дагы алардын көзүнө карай албай, туугандарын алып кирип кетип жатканына ичинен аябай эле уялды окшойт. Көрсө Аида көк каскачандардын башчылары менен бир келишимге келип, жакында алар серб генералы Ратко Младич менен сүйлөшүүгө барыш керек болгондуктан, Ратко Младич көк каскачандарга жергиликтүү адамдардан бир экөөнү ала келгиле деп буйрук бериптир. Ошондуктан Аида сүйлөшүүгө менин күйөөм бара алат деп күйөөсү менен баласын ичкериге алып кирип кетүүгө жетишиптир. Бирок муну уккан күйөөсү жолугушууга баруудан аябай эле коркуп жатты. Андай болбосун алар ичкериге кирип адамдардын катарына кошулушуп, ал жердеги адамдардын абалы сырттагыдан дагы жаман экендигин көрүшөт. Анткени алар ажатканага барабыз десе дагы сыртка чыга албай муктаждыгын ошол жерде бүтүрүшүп, адамдар топтолуп олтурган жерден жагымсыз жыттар сасый баштайт. Ал аз келгенси ошол учурда боюнда бар кыздардын бири төрөй баштап, бактыга жараша ал жерде жергиликтүү дарыгерлер болгондуктан кызды аман эсен төрөтүп алышат.
Бул убакта полковник Карриман Бириккен Улуттар уюмуна байланышка чыгып, алардан дагы эч кандай жооп ала албай Бириккен Улуттар уюмунун башчыларынын бардыгы эмгек көргөзүнө чыгып кеткендигин билет. Сыягы жергиликтүү мусулмандарды коргоого алабыз деген Бириккен Улуттар уюму эч кандай кыймыл кылбай аларды сербтерге жем кылып эле таштап коюшту окшойт. Мындай учурда эртең эмне болот экен деп катуу ойго чөмүлүп олтурган адамдардын арасынан кээ бири келесоого айланып, эми алар бардыгыбызды өлтүрөт деп кыйкыра дагы баштайт. Ошентип полковник эртең менен адамдарын алып алып Ратко Младичке жолукканы кетет. Анда биз полковник баш болуп көк каскачан жоокерлердин көзүнөн коркунучту көрөбүз. Анткени оондун буйругу менен Голландиядан келген тынчтыкты коргоочу жоокерлер эч кандай жардамсыз дээрлик жалгыз эле калышкан болчу. Ошондуктан алар бир туура эмес кыймыл кылса серб жоокерлери аларды деле кырып жок кылышмак. Эми кандай болбосун жолугушууга жергиликтүүлөрдөн дагы 3 адам барып, алардын арасында Аиданын күйөөсү дагы болгондуктан Аида паровоздой эле чылым чегип күйөөсү Нихаттын аман эсен келүүсүн күтүп калат. Бул убакта жолугушууга баргандар генерал Младич менен бир үстөлдө олтуруп маселени чече башташкан болчу. Биз ушул жерде жергиликтүүлөрдүн кээ бирлери ал жерде олтурган серб жоокерлери менен бир мезгилде мектепте чогуу окугандыгын түшүнөбүз. Бирок жарандык согуштун айынан алар экиге бөлүнүп душман болуп калышкан эле. Анда генерал Младич ал жерге келген 3 жергиликтүүлөрдүн эч кандай бийлик менен алектенбей, анан дагы аскерлерге эч кандай тиешеси жок экендигин билип, өзүнүн сунушун айтып, мен жергиликтүү элдин эч кандай өлүмүн каалабаймын. Ошондуктан силер кетебиз десеңер, мен эч кандай каршы болбоймун. Болгону мен силерге күйүүчү май жана чоң-чоң унааларды алып келип берейин, ошо менен чыгып кетесиңер. Мен генерал жана эркек катары убада беремин, эгер араңарда жоокерлер жок болсо силерге эч кандай зыян тийбейт. Мусулман жоокерлери жеңилүү ызасын тартышты, бирок араңарда балким бекингендер бардыр. Ошондуктан биз биринчи текшерип чыгышыбыз керек деп адамдарын жөнөтүп, алар түз эле качкындар чогулган жерге барып кирүүнү талап кыла башташат. Мы хотим посмотреть, не прячутся ли солдаты-мусульмане. Анда көк каскачандар серб жоокерлерин өздөрү кайтарып олтурган бөлүкчөгө киргизүүгө туура келип, алар кирип алып эле адамдарды аралап эркектерин текшеришип, орой мамиле кылып, сен жоокер болдуң беле, сербтерди өлтүрдүң беле деп ар кандай суроолорду беришип, ал жердеги эркектер биз жөн гана жарандарыбыз, эч кандай жоокерлер жок. Биз аскер кызматынан дагы өткөн эмеспиз десе, сербтер менен келген аскер башчысынын жини келип, анда биз 4 жыл бою ким менен согуштук деп ачууланат. Бирок кандай болбосун келгендер ал жерден боснялык мусулмандарга тиешелүү аскерлерди дагы эч кандай ок-дарыларды дагы таба алышкан жок. Бул тууралуу алар башчысына жеткирип, андан соң ал жердегилердин бардыгы ачка экендигин билишип, нандарды алып келип итке ыргыткандай эле ыргыта башташат. Бул убакта Аида эки баласынын өмүрүнөн коркуп, аларды ал жерден алып чыгып кетип, аскер башчылар жайгашкан бөлмөгө киргизип, ал жактагы аскер башчыларынын биринен суранып, мен балдарымды убактылуу бул жакка олтургузуп турайынчы деп эле жайгаштырып коет. Бул убакта сүйлөшүүгө кеткендер дагы кайтып келип, бир мезгилде ал тарапка автобустар келе баштайт. Көрсө генерал Младич убада кылгандай эле адамдар ал жактан чыгып кетиш үчүн атайын унааларды жөнөтүптүр. Первыми поедут женщины и дети. Серб генералы Младич өзү дагы келип адамдарга дагы бир жолу убадасын берип, балдарыңарды жоготуп албагыла, мен силерге зыян келишин каалабаймын. Силерди азыр автобус менен Кладен шаарына алып барабыз, ал жакта силерге эч ким зыян жеткире албайт. Кана даярдангыла деп өзү менен кошо алып келген шириндиктерин дагы берип, бирок адамдарды автобуска олтургузуу иши башталганда сөздөрдүн бардыгы тескерисинен чыгат. Көрсө Ратко Младичтин сөздөрүнүн бардыгы калп экен. Анткени аялдар менен жаш балдарды унаага салышып, эркектердин бардыгын күчкө салып эле алып калып, биз силерди буга чейин жоокер болгонсуңарбы же болгон эмессиңерби текшеришибиз керек. Кана эмесе биз менен жүргүлө деп бир тобун алып барып эч кимге көрсөтпөй аткылап дагы салышат. Анда көпчүлүгү бул нерсени сезбей, бирок Аида дароо эле байкады. Анткени ал тынчтыкты сактоочу жоокерлердин тилин билгендиктен алардын бири-бири менен сүйлөшкөндүгүн угуп, адамдардын бир тобун өлтүргөндүгүн билип, полковникке чуркап барат. Бирок полковник колунан эчтеке келбестигин түшүнүп, өзүнүн бөлмөсүнө кирип, эшигин да ачпай койду. Ошентип бир мезгилде эшикте калган адамдардын бардыгын алып кетишип, кезек имараттын ичинде олтургандарга жетет. Муну уккан имараттагы кээ бирлери эми куткарылат экенбиз деп сүйүнө башташты. Бирок ал жерде котормочу болуп жүргөн Аида алдыда жаман нерсе болот экендигин толук эле түшүнүп турган. Ошондуктан адамдардын ал жерден чыгуусун каалабай жатты. Теперь ваша очередь. Бирок котормочулук милдетин аткарып, аскер башчы Франкендин сөзүн которуп берүүгө туура келип, адамдар катарынан чыгышып, аларды дагы бөлүп эки башка унааларга сала башташат. Бул убакта Аида үй бүлөсү менен балдарын бекитип койгон бөлмөдө олтурган эле. Бир мезгилде Аиданын башына дагы бир маселе келип, ал жердеги жергиликтүүлөр түгөнгөндөн кийин Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлери кетишмек болот. Бирок Аида өзү гана уюмда иштегендиктен тизмеде бир гана Аиданын аты бар экен. Анда каарманыбыз балдарынын жана күйөөсүнүн дагы атын кошконго аракет кылып, бирок анысынан майнап чыкпай эки баласы менен күйөөсүн имараттан чыгарууга аракет кыла башташат. Бул учурда ызы чууга түшкөн Аида балдары менен күйөөсүн күчкө салып болсо дагы имараттан чыгарууга каршылык көрсөтө баштайт. Можешь вывести моих сыновей с базы, пожалуйста?
Ошентип каарманыбыз үй бүлөсүн имаратта калтырып, өзү болсо аларды алчыып кетүүнүн жолун издеп, ар кайсы тааныштарына кайрылып бир аракетин издей баштады. Бул убакта серт жоокерлери дагы деле өздөрүнүн иши менен элек болуп адамдарды эки тарапка бөлүп, иттери менен дагы келип бөлүкчөдө адамдардын саны аз эле калган болчу. Аида канчалык аракет кылып үй бүлөсүн өзү менен кошо алып кетүүнү көздөбөсүн пайда чыккан жок. Ал аскер башчы Франкинден тизе чөгүп суранса дагы алар такыр эле көнбөй, сиздин үй бүлөңүз үчүн башка жоокерлерди коркунучка салгым келбейт деп баш тартып коет. Ошентип акыр аягы Аиданын эки баласын жана күйөөсүн дагы унага салып алып кетишти. Анда Аида ыйлап үй бүлөсү тарапка чуркап, бирок аны күчкө салып эле алып калышып, биз тасманын ушул бөлүгүндө гана Босниядағы жарандык согуштан кийин жеңилген тараптагы мусулман эркектерди чогултуп кайта алып барып жаткандыгын түшүнөбүз. Буга чейин Радко Младыч айткандай эч кандай аларды куткарбай эле атайын жайга алып барышып, имараттын ичине камашат дагы автомат менен жаш карысына карабай аткылап салышат. Ошентип бул окуялар аягына чыгып, арадан бир нече жылдар өтүп, ал аймакта тынчтык өкүм сүрүп, кыштын ызгаар күндөрүндө окуя болуп өткөн шаарга унаа менен аялдын келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул аял каарманыбыз Аида экен. Ал үйлөрдүн бирине кирип эле эшигин такылдатат. Анткени бул үй бир кезде Аида үй бүлөсү менен жашаган үй болчу. Азыркы учурда мусулмандардан калган үйлөрдө сериптер отурукташып, ээлери жок болгондуктан өздөрүнүн үйү кылып алыптыр. Бирок Аида бул нерсеге чыдай албай, азыркы жашап жаткан ээсине катуу талапты коюп, үйдөн батыраак чыгып кетиңиздер, менин эми жогото турган эч нерсем жок. Болгон дүйнөмдү эбак эле жоготконмун деп ал жактан чыгып, тепкичтен түшүп бара жатып чыгып келе жаткан адамды таанып калат. Анткени бул адам окуя болгон жердеги серб аскер башчыларынын бири эле. Ошентип арадан күндөр өтүп, сербтерди мусулмандардын үстүнөн кылган мыкаачы иштери изилдене баштап, өлтүрүлүп көмүлгөн адамдарды казышып, сөөктөрүн алып чыга башташат. Көрсө адамдардын денеси чиригендиги менен алардын кийим кечеси толугу менен чирилек экен эле. Ошондуктан өлгөн адамдардын туугандары келип өздөрүнүн жоготкондорун табышып, алардын арасында Аида дагы күйөөсү менен баласынын сөгүн кийиминен таанып калат. Ошентип кайгыга баткан каарманыбыз буга чейин талап кылгандай өзүнүн үйүн бошотуп, согушка чейинкидей эле өзүнүн кесибин аркалап, ал шаарда калып мугалимдик жумушка орношуп, үй бүлөсүн жок кылган сербтердин балдарын тарбиялоо менен алек болуп калат. Ошентип тасма аягына чыгып, тасманын аягында берилген маалымат боюнча болуп өткөн кыргында 8372 мусулман эркекти жок кылышкан экен. Ушул жерде пайгамбарыбыздын силер кыяматтан алдын саныңар өтө көп болот, бирок дүйнөгө берилгендигиңер үчүн биримдигиңер жок болот деген хадиси эске түшөт. Анткени биримдигибиз күчтүү болгондо диндеш бир туугандарыбыз мынчалык кордук көрмөк эмес. Эми достор, кандай болбосун, бүгүнкү тасмабызды ушуну менен жыйынтыктайлы. Андыктан кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кайда болбойлу бардыгыбыз үй бүлөбүз менен тынчтыкта бололу.